Жакында мен өзүм Казакстан Республикасына иш сапарга барып калганда, мен уже Казакстандын маалымат министри Дархан мырза менен жолугуп келдик. Бул Өзбекстанда, анан Казакстанда ошо Facebook, Instagram, TikToктун өкүлчүлүгү бар. Анан жакында ошол Казакстанда Google менен ошол TikToктун өкүлчүлүгү ачылат экен. Буюрса 23-октябрга да бизди чакырды. Биз дагы барып ошол жаңа бул жерде жакшы маселе көтөрүлдү. Буга чейин дагы билим берүү менен ички иштер министрлиги менен биз жанагы балдарды кантип коргойбуз деген маселеде биз ошону чоң талкуулаганбыз да. Кечээ дагы мына депутат Надира Нарматова дагы аябай жакшы көтөрдү бул маселе. Ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. Биздин ички иштер министрлиги менен анан башка кесиптештер менен билим берүү министрлиги менен ошол негизинде буюрса 23-ндө эгерде биз Казакстанга бара турган болсок, алар менен сүйлөшүп, бул жерде алардын кеңсесин ачып, жанагы чектөө киргизсек. Анан бул жанагы мыйзамда жазылып калган экен, жана детский контент деген бул 18+18 депчи. Анан баягы ата-энесинин телефону менен киргенде же ноутбук менен киргенде биз буну эксперимент кылып көрдүк. Вам сколько лет деп чыккандан кийин автоматически бар, плюс да, вам вы достигли 18 лет дегенде да деп жазып койгондон кийин анан жанагындай туура эмес сайттарга, туура эмес эмелерге кирет экен. Ошондон улам анан жана родительский контролду киргизүү боюнча да биз ошо билим берүү министрлигинен дагы ошо мектептерде мугалимдерге айтырып, ошо ата-эне комитеттерине дагы айтырып, ошонун баягы чектөө жагын карап берүү боюнча өтүнүп атабыз. Анан бирок эгерде могу Google менен YouTube, анан TikToктун өкүлчүлүгү менен буюрса кеңсеси ачылып, биякта сүйлөшүп жүрсөк, буюрса ушул маселени кароонун үстүндө иштеп атабыз азыр.